Казакстан президенти Акмола облусундагы түшүм жыйноо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Касым-Жомарт Токаевке быйыл айдоо аянттарынын 300 000 гектарга көбөйүп, 5,5 миллион гектарга жеткени тууралуу маалымат берилди. Дан эгиндеринин түшүмү да өсүүдө. Болжолдоолор боюнча 7 миллион тоннадан ашат. Акмолалык дыйкандар 3,5 миллион тоннадан ашык түшүм жыйнап алышты. Өнүмдүн сапаты жогору. Президент ошондой эле айыл чарба түзүмдөрүнүн жетекчилери менен баарлашты. Ал дагы бир жолу терең кайра иштетүүнү өнүктүрүүнүн жана айыл чарба өнүмдөрүнүн жалпы ички дүң өнүмүнүн көлөмүндө өстүрүүнүн маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Айта кетсек, бүгүнкү күндө тармактын үлүшү 6% түзөт жана бул көрсөткүчтөрдү көбөйтүү керек деп белгиледи мамлекет башчысы. Айрыкча өлкө өзүнүн айыл чарба өнүмдөрүн активдүү экспорттоп жатат. Азыртадан эле ата мекендик Дан коңшу өлкөлөрдүн рыноктарында да, Европада да суроо талапка ээ. Биринчи партия Вьетнамга жөнөтүлдү.